Орус депутаты спикер Шакиевтин демилгесин сындап, Путинге арызданарын айтты. Кыргыз коомчулугу депутатка нааразы. Армения жамааттык коопсуздук келишимине эмнеге кол койбой койду? Уюм кыйроо жолундабы? Кыргызстанда элдик курултай өттү. Эми көйгөй чечилип жашоо жакшырабы? Украинада согушка катышып жаткан кыргыз жаранына кылмыш иши козголду. Бишкек жана Ошто сөз эркиндигин коргоо акциясы өттү. Азербайжан президенти Алиев Армения өкмөт башчысы Пашинян менен сүйлөшүүдөн баш тартты. Түркияда күчү 6 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул аптадагы дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы маанилүү окуяларды мен Нурайда Жекшенова айтып берем. Саламатсызбы? Жыйырма 5 ноябрда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурлан Шакиев элдик курултайда сүйлөп жатып, мамлекеттик тил маселесин көтөрдү. Баш калабыз Бишкектин 4 районун тез арада кыргызча ташыбыз керек. Спикер, Кыргызстанда мамлекеттик тил мыйзамы иштебей, кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча бардык пландар кагаз жүзүндө гана калып жатканын айтып, Бишкектеги райондордун атын тез арада өзгөртүү керектигин баса белгиледи. Мындай билдирүүдөн кийин Орусиянын мамлекеттик думасынын эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Светлана Журова бул Кыргызстанда орус тилинен биротоло баш тартуунун алгачкы кадамдары деп «Говорит Москва» радио станциясына берген маегинде айткан. Анын айтымында, эгер андай болсо, Кыргызстанда орус тилдүү калкынын укуктарынын бузулушуна алып келет. Журова Украинада баары ушундан башталган деп кыйтты. Ошондой эле ал муну Путинге жеткирерин, ал кыргыз президентине эскертүү бериш керек деп билдирген. Кыргыз коомчулугу, Жогорку Кеңештин депутаттары, журналист, активисттер мындай билдирүүгө дароо жооп кайтарды. Эл өкүлү Камила Талиева мындай өзгөртүүлөр көп улуттуу совет мезгилинин учурунда да жүргүзүлүп келгенин, андыктан анти-орусиялык маанайды калыптандырып, байыркы кыргыз эли менен улуу орус элинин достук, стратегиялык өнөктөштүк жана тыгыз кызматташтык мамилесине терс таасирин берүүчү пикирлерди айтуудан алыс болууга чакырды. Депутат бизде гана орус тили расмий тил макамына ээ экендигин, андыктан мамлекеттик думанын депутаты Светлана Журованын эл аралык арежеге туура келбеген, мамлекеттик алакаларга көлөкө түшүргөн жана өнөктөш өлкөнүн ички ишине кийлигишкен билдирүүсү негизсиз экенин белгилеген. Шакиевдин демилгеси кыргыз коомчулугунда колдоо тапты. Социалдык тармактарда орус депутатынын айтканы сынга кабылууда. Журналист Али Токтакунов Журованын билдирүүсү мамлекеттин ички ишине одоно кийлигишүү жана согуш менен ачык коркутуу катары баалады. Ошондой эле кыргыз тилин жайылтуу, кубаттоо керектигин баса белгиледи. Айтмакчы, Борбор калабыздагы 1-май, Свердлов, Октябрь жана Ленин райондорунун атын өзгөртүүгө кандай карайсыз жана кандай сунуштарыңыз бар? Пикириңизди жазыңыз. 23 ноябрда Армениянын баш каласы Ереванда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун эл аралык жана аймактык коопсуздук көйгөйлөрүнө арналган саммити өттү. Анда уюмдун коопсуздук келишимине Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашиняндын кол койбой койгону башкы темалардан болду. Ал ЖККУ Ереван жардамга муктаж болгон маалда кол сунбай койду деп уюмду сынга алды. В течение 2 последних лет страна, член УДКБ Армения, как минимум 3 раза подверглась агрессии со стороны Азербайджана. Удручает то, что членство Армении в УДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий, и тем более, что фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции УДКБ на агрессию Азербайджана против Армении. Эти факты наносят огромный урон имиджу УДКБ как внутри нашей страны, так и за ее пределами. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Ереван ЖККУдан Баку менен саясий дипломатиялык иштерди жүргүзүүнү күтөөрүн билдирди. Буга чейин 13-14 сентябрь күндөрү Азербайджан менен Армениянын чек арасында болгон куралдуу кагылышуудан кийин Ереван жамааттык коопсуздук келишими уюмуна жардам сурап кайрылган. Уюм кырдаалды жеринен баалоо максатында Арменияга өз миссиясын жөнөтүү чечимин кабыл алган. Соңку кагылышууда эки тараптан 300гө чукул киши курман болгон. Армения Азербайжанды кол салууга айыптаганы менен дал эле ушундай айыптоону Азербайжандагы билдирип келет.
Пашинян эгер кырдаалга так саясий баа берилбесе, бул уюмдун союздук милдеттерин аткарбай жатканын эле билдирбей, Бакунун Ереванга мындан аркы агрессиясы үчүн да жол ачып берерин айтты. Саммит өтүп жаткан маалда Ереванда жамааттык коопсуздук келишим уюмуна каршы акциялар өттү. Митингтердин бирин жарандык активисттер, башкасын улутчул демократиячыл полюс деп аталган оппозициячыл альянс уюштурду. Алар Еревандын бул уюмдан чыгышын талап кылды. Айрым эксперттер ЖККУдагы абалды уюмдун ыдыроосу катары баалап жатышат. Мындан сырткары, саммитте кыргыз-тажик чегара маселеси да каралды. Беларусь президенти Александр Лукашенко Эмомали Рахмонго шилтеме кылып, кыргыз-тажик чегарасын чечүүдө олуттуу жылыштар бар экенин айтты. Бирок тажик президенти Эмомали Рахмон кандай жылыштар тууралуу айтканы азырынча белгисиз. Өз кезегинде президент Садыр Жапаров өзгөрүлүп жаткан кырдаалга өз убагында жооп кайтаруу үчүн кызматташууну ыраттуу активдештирүү зарыл экенин билдирген. 17 ноябрда президент Садыр Жапаров парламенттеги сөзүндө Кыргызстандын Тажикстан менен чегарасын тактоо боюнча документтери өлкө парламентинин кароосуна жыл соңуна чейин сунуш кылынаарын айткан. Кыргызстанда 25-26 ноябрда элдик курултай өттү. Ага өлкөнүн бүткүл аймагынан жана чет жакта иштеген мигранттардын атынан келген жалпы 1000ден ашуун делегат катышты. Курултайдын биринчи күнүндө президент Садыр Жапаров, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, жогорку кеңештин төрагасы Нурлан Шакиев сөз сүйлөп, өлкөдө жасалган иштер боюнча маалымат беришти. Андан соң делегаттарга сөз берилди. Алар 3,5 мүнөттө өз аймагындагы маселени айтып жеткириши керек болду. Негизинен курултайдын катышуучулары социалдык маселелерге жана жергиликтүү мамлекеттик органдардын ишине токтолушту. Делегаттар айыл жерлеринде мектеп, бала бакча, таза суу, сугат суу жана жол көйгөйлөрү орчундуу бойдон экенин белгиледи. Андан сырткары жумушсуздуктун айына миграцияга кеткендердин аягы суюлбай жатканы, чегарага чектеш айылдар бош калып жатканы айтылды. Ошондой эле мамлекеттик органдарда коррупция тамырлап кеткени белгиленип, коррупция менен күрөштө президент өз командасына башташы керек деген сунушталды. Бизге президенттик башкаруу болбойт экен. Башынан кандай кыйынчылык өтсө дагы, кимиси болбосун президенттик тактага жеткенде монстрга айланат экен. Делегаттардын бири жапырт камалган активисттер менен саясатчылардын маселесин көтөрдү. Аксакал президенттен кошоматчыларды укпай, элдин үнүн угууну суранды. Эменин жагы өтүгүн илип кой деп сиздин шералынын төрүн айтты эле. Ошол эмеңизди унутуп койдуңуз. Сиз ушул убакта чыгарган азыр түрмөдө жаткан жанагы активисттердин көбү, сиз түрмөдө жатканда ошолор чырылдап чыркырап сизди чыгарткан. Азыркы күндө мыйзамды сыйлабай камап койдуңар. О жерде күлүп отурат. Сиздин о жердеги жан жокөрлөрүңөр. Бул жан жокөрлөрүңөр 3 президентти азыр каяка жибергенди өзүңүз билесиз. Ушо жарга такады азырчы булар сизди. Эсте сурап кетем мен. Бул биздин азыркы кустурабыз деген, биздин азыркы кетип бараткан жол, биздин жанагы коррупционерлер 10 миллион доллар жесе, ошон 5 миллион долларын берип коюп туруп, ана калганы менен жыргап жашай берет экен. Экинчиси биздин уруулар 10 жыл курдайт экен, 5-өнү берет экен, 5 менен жүрө берет экен. Кийинки биздин муундарыбыз ушул тарбияга өтүп калды, ушу дуурдап эле жашай берсек болот экен деп. Муну мыйзам менен жашайлы, урматтуу президент. Бул жакшы жол калып барбайт. Азыр биздин жаштарыбыз ошого тарбияланып атат. Ошондой эле делегат Сапар Аргынбаев жогорку кеңеште сөгүнгөн УКМК башчысы Камчыбек Ташиевдин сөзүнө баа берүү керектигин белгиледи. Эми эң кыйын суроо, эң кыйын, мен аны ушу силерге алдыңарга чыгып айткандан дагы тартынам, бирок айтыш керек болуп атат. Эмне үчүн бул айтылыш керек болуп атат? Диндин апалары тирүү. Жаштардыга кайрыламын. Диндин апалары болсо, кечээнкү жогорку кеңеште айтылган сөздү энеңди дегенгечи кандай баа бериш керек болчу? Ошондо ошол айтып аткан киши
кеше президент Садыр Жапаровтың көзіне илбей тұрып, ошоның көзінше айтып еді. Алды айтқан еметкенде дағы, ошол жана трибуна, ошол елдің трибунасы, ошол трибунадан елге қайрала тұрған сөздерді айтып еді. Ошон үчүн ошого дагы. Ал эми чек арада жашаган тургундардын атынан келген аксакалдар элге курал колдонууга уруксат кагаз берүү процедурасын тездетүүнү айтышты. Садыр Нуркожоевич, азыр бул сиздин колуңуздагы иш, колуңуздан келет. Чегарага жакын турган тургундарга курал жарак берүүнү тездетиш керек. Бирде уруксат кагаздарын. Эгерде куралыбыз болсо ошол жердегилер, биз бирде тажикти киргизбейбиз. Бир дагы. Президент өз сөзүндө мектеп жана бала бакча, маданият үйлөрүн куруу маселелери 2-3 жыл аралыгында чечилет деп убада кылды. Иш чарага министрлер, парламент депутаттары да катышты. Анда бийликке ачуусын айткандар, ашкере мактагандар да болду. Курултайда көтөрүлгөн маселелер эми чечилеби деген суроо азырынча ачык бойдон калууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Украинада Туран батальонун баштап согушуп жаткан кыргызстандыкка карата кылмыш ишин козгоду. Жакында эле социалдык тармактарда жана чет элдик маалымат каражаттарында Украин тарапта согушуп жаткан өздөрүн түрк элдеринин Туран аттуу 1-чи батальону деп атаган топтун видео кайрылуусу тараган. Мы будем уничтожать этот шайтанский режим Кадырова, имперский режим Путинова. Мы будем бороться каждый день. Мы будем кошмарить вас изнутри и снаружи. Жашашын Туран! Жашасын Туран! Бул аскердик топту кыргызстандык Алмаз Кудабек уулу баштаган. Видеодо Кудабек уулу Украинадагы атайын операцияга жамынып, Путин өлкөнүн түрк тилдүү элине геноцид кылып жатканын билдирет. Ал батальон Путин менен Кадыровдун режимин жок кылуу үчүн күн сайын күрөшөт деди. УКМК Кудабек уулуна карата тергөө иштерин жазында эле баштаган. Кылмыш жаза кодексинин 256 беренесинде кыргыз жаранынын чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуш аракеттерине катышуусу мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылдан 10 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу жазасы көрсөтүлгөн. Эгер башка өлкөдөгү согушка жалгыз эмес, уюшуп алып качса, анда 15 жылга чейин камалат. Кудабек уулу Украинадагы согушту сот тармактагы аккаунт аркылуу чагылдырып турган. Кыргызстандын Украинадагы элчиси Идрис Кадыркулов буга чейин эле аны менен байланышып, мекенине кайтууну сунуштаган. Бирок Алмаз бул сунуштан баш тартып, аймактык коргонуу бөлүмдөрүнө барып кошулуп алган. Алмаз Кудабек уулу Казактын Басе басылмасына маек куруп, өзү Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарынан экендигин, Украинага 2021 жылы декабрда иш издеп келгенин, кийин чаштарач болуп иштеп жүрүп, 14 февралда согуш башталгандан бери Украинанын куралдуу күчтөрүнө жардам берип жатканын айтып берген. Анын айтымында Кыргызстанда жакындары суракка алынып баштаганда ал үй бүлөсүн Варшавага чыгарып кеткен. Бишкекте 25 ноябрда эркиндикти коргоо жөө жүрүшү өттү. Ага жүздөгөн киши катышты. Кала тургундары, активисттер, журналисттер темир жол вокзалынан баштап Горький паркына чейин уран чакырыктарды айтып басты. Акцияны жарандык активисттер уюштуруп, анда өлкөдөн чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темировду мекенине кайтаруу, сөз эркиндигин коргоо жана камакка алынган саясатчылар менен активисттерди бошотуу талаптары айтылды. Мындай акция Ош шаарында дагы өттү. Жөө жүрүштө иликтөөчү журналист Али Токтакунов Болот Темиров өлкөдөн мыйзамсыз чыгарылганын айтып, бийликти сөз эркиндигине карата кысымды токтотууга жана бийлик өкүлдөрүн коррупцияны иликтеген журналисттер менен жолугууга чакырды. Ууру чиновниктер, коррупционерлер уурдагандан уялбаса, коркпосо, эмне үчүн биз аларды иликтегенден, эмне үчүн биз аларды ашкерлегенден коркушубуз керек? Эмне үчүн биз оозубузду жаап калышыбыз керек? Биздин иликтөөлөр уланат, өлкөдөн чыгарып ийеби, түрмөгө камайбы, башка кылабы? Биздин иликтөөлөр уланат. Ал эми экс-министр ишкер Тилек Токтогазиев акцияга катышып,
коомчулукту демократия, сөз эркиндиги үчүн күрөшүүгө чакырды. Коомчулук мындай акция менен өлкөдө акыркы учурда болуп өткөн окуяларга реакция кылды. 23 октябрда Кыргыз-Өзбек чегарасындагы Кемпирабад суу сактагычынын Өзбекстанга өтүшүнө каршы чыккан 20дан ашуун саясатчы жана активист кармалып, азыр камакта отурса, 23 ноябрда соттун чечими менен кыргыз жараны иликтөөчү журналист Болот Темиров өлкөдөн чыгарылды. Ал эми Азаттык радиосунун сайты 26 октябрдан бери бөгөттөлүп турат. Бийлик өкүлдөрү булардын баары мыйзам чегинде жасалганын билдирүүдө. Ал эми укук коргоочулар, эл аралык уюмдар Кыргызстандагы бул көрүнүштөр демократияга көлөкө түшүрөөрүн айтып, саясий куугунтукту токтотууга чакырууда. 26 ноябрда Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Армениянын премьер-министри Никол Пашинян менен Брюссельде 7 декабрга белгиленген жолугушуу болбой турганын айтты. Ал муну армян тарап сүйлөшүүгө Франциянын президенти Эммануэль Макронду тартууну каалагандыктан баш тартып жатканы менен түшүндүрдү. Муну билген Алиев Франция тынчтык сүйлөшүүлөргө катышпашы керектигин белгилеп, сүйлөшүү болбойт деди. Ал Макрон буга чейинки интервьюсунда Азербайжанды сындаганын айтып, француз бийлигинде Азербайжанга каршы маанай бар экенин кошумчалады. Ал эми Армения 7 декабрдагы жолугушууга даяр экенин өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Вахан Хунанян билдирди. Азербайжан президенти Алиев Пашинян Брюссельге белгиленген жолугушууга катышууну Макронго сунуштоо менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн үзгүлтүккө учуратууга аракет кылып жатат деп белгилеген. Расмий Ереван муну чындыкка дал келбей турганын кабарлады. Буга чейин эки тарап 31 октябрда Сочиде Орусиянын президенти Владимир Путиндин ортомчулугу менен жолугушкан. Бирок көп өтпөй Баку менен Ереван кайра бири-бирин кескин айыптап чыгышкан. 23 ноябрда таңкы саат 4-тө Түркиянын түндүк батышындагы Дүзже аймагындагы Гөлкая шаарында күчү 6 балга жеткен жер титирөө болду. Силкенүүнүн күчү баш кала Анкара, Стамбул, Бурса жана Измир шаарларында да сезилди. Өлкөнүн ички иштер министрлиги 50-гө жакын адам жараат алганын, 22си ооруканага жеткирилип, бири оор абалда экенин кабарлады. Жаратылыш кырсыгынын кесепетинен 181 курулуш кыйраганы белгилүү болду. Кыйроолорду аныктоо үчүн 300дөй кызматкер тартылган. Айлана чөйрө, курулуш жана климаттын өзгөрүшү боюнча министр Мурат Курум бардык жабыркаган объектилер тез арада бузулуп кайра куруларын айтты. Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги жабыр тарткандардын арасында кыргызстандыктар жок экенин билдирди. Түркияда эң күчтүү жер титирөө 1999 жылы 17 августта дал ушул Дүзже аймагында болгон. Кырсыктан 18 миңден ашык киши каза таап, 25 миңге жакыны жабыркаган. Бул жумадагы маанилүү кабарлар ушулар болду. Кайрадан көрүшкөнчө.